Камчыбек Кыдыршаев, сизге bir суроо берейин дедим эле. Bu elde коомчулукта Райым Матраимов чыгып кетти. Эмнеге чыгып кетти? Бюджетке бир нерсе төлөдүбү? Кыргыз бюджетине кошумча коштубу? Же ушундай эле боло береби? Деген бир көйгөй жаралып атат да. Сиз эмне дейт элеңиз ушул боюнча? Матраимов канча акча төлөп эркиндикке чыкканы айтылды. Депутат Балбак Төлөбаев ынтымак жогорку кеңештин 14 ноябрдагы жыйынында Райым Матраимовдун абактан чыгышы боюнча УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке суроо узатты. Коомчулукта Райым Матраимов эмнеге чыгып кетти? Бюджетке бир нерсе төлөдүбү? Же ушундай эле боло береби деген суроо туулуп жатат деди ал. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Райым Матраимов 1-2 күн мурун үй камагына чыкканын, ага карата кылмыш жаза кодексинин 3 беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун белгиледи. 8 ай тергедик, 2 күн мурун чыгардык. Райым Матраимов Кыргыз мамлекетинин бюджетине $200 миллион акча төлөп анан чыкты. $200 миллион бул $2 миллион же $20 миллион эмес. Бул жерде бизнес кылган депутаттар жакшы билет, $200 миллион эмне деген акча экенин жакшы билет. Бул сом менен алганда 17 миллиард сом. Буга чейинкисинде 2,5 миллиард төлөгөн. Ошону менен 19,5 миллиард сом акча төлөдү. Анын бардыгын накталай төлөгөн жок. Аны мүлк менен да төлөдү. Бирок төлөгөн мүлктөрүнүн баарын экспертизадан өткөрүп, баалап, анан арзан баада кылып алдык, деди Ташиев. Ал Матраимовдун Бишкектеги Айтматов проспектисинде жайгашкан 14 кабаттуу бизнес борбору азыр күч структуралары үчүн госпитал болуп жатканын, ал бул борбор $53 миллион бааланып, бирок аны $32 миллион деп эсептеп алышканын билдирди. Ош шаарындагы квартираларынын бизнес борборлорунун чарчы метри $1,500–1,700 сатылып жатыптыр. Биз аныкын $1,200 баалап алдык. Мунун бардыгын мамлекеттик мүлккө өткөрүп бердик. Бардыгын арзан, мамлекетке $200 миллион түшө тургандай кылып алдык. Азыр үй камагына чыгардык, жакында сот болот. Сотто биз койгон беренелердин санкциялары бар. Ошого жараша өзүнүн күнөөсүн тартат, деди Ташиев. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу Балбак Зарлыкович. Райым Матраимов боюнча туура Райым Матраимов 2 күн алдын үй камагына чыкты. Райым Матраимов кармалганда биз аган 3 берене боюнча кылмыш ишин козгогонбуз. Статьялардын цифрларын айтпай эле аталышын айтып коеюн. Биринчиси бул чек араны мыйзамсыз кесип өтүү. Экинчиси хулиганчылык. Так. Үчүнчүсү легализация преступных доходов. Так. 3 статья менен козгогонбуз. 8 ай тергедик. 2 күн алдын чыгардык. Райым Матраимов бюджетке, Кыргыз мамлекетинин бюджетине $200 миллион акча төлөп анан чыкты. $200 миллион. Бул $2 миллион эмес, $20 миллион эмес. Нерде депутаттар жакшы билет. Бизнес кылган депутаттар. $200 миллион деген акча эмне деген акча экенин. Мына $200 миллион акча төлөп чыкты. Бул сом менен алганда 17 миллиард сом. Бул акыркысында. Буга чейинкисинде почти 2,5 миллиард төлөгөн. Ошону менен 19,5 миллиард сом акчаны Райым Матраимов төлөдү. Так. Туура анын бардыгын эле наличный төлөгөн жок. Аны имущество менен төлөдү. Бирок биз ошол төлөгөн имуществолордун бардыгын экспертизадан өткүзүп, баалап, анан арзан баада кылып алдык да. Мисалы мен 2 мисалды айтып кетейин. Биринчи мисалы мына азыркы Чыңгыз Айтматов көчөсүндө бизнес центр бар эле, 14 этаждуу. Ошол 14 этаждуу бизнес центрин биз азыр күч структураларына чоң госпиталь кылып атабыз. Ошону алдык да. Ал жерде оценкасы боюнча $53 миллион оценка кылышты эле. Биз $32 миллион алдык. Оштуктар билет, Ош шаарында жанагы Ихлас деген компаниянын чоң борбору түзүлүп аткан, мына Козуев Алишер жакшы билсең керек. Западныйдагычы, ошол жерде мунун көп ошолор менен кошо курган экен да, көп жерде ошол жерде эмелери бар экен. Ал жердеги азыркы күндө квартиралар, баягы бизнес центрлер метр квадраты $1,700–1,500 сатылып атыптыр да. А биз аныкын $1,200 баалап алдык.
То есть азыр эми мунун баардыгын көз көмөйсүз өткүзүп бердик, кийин сатканда, акчага айландырганда оңоюраак болот да. То есть ошентип олтуруп, мунун себеби баягы кээ ойлоп калбасын деп муну айтып атканым себеби, баягы имущество менен алса, кымбат кылып, имуществосун алып коюп эле 200 миллион долларга жеткизип койду деп айтпасын деп айтып атам да. То есть баардыгын арзан мамлекетке ошо 200 миллион доллар түшө турган кылып туруп алдык. Ташиев социал-демократтар партиясынын мүчөлөрүнүн кармалышы боюнча комментарий берди. Кечээ бир чоң партиянын штабында тинтүү болду. Үгүтчүлөр шайлоочулардын добуштарын сатып алуу системасын уюштуруп, аны потокко коюп коюшкан деп билдирди УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев парламенттин 14 ноябрдагы жыйынында. Алар тизмелерин тизип, канча акча бериш керек, кимге бериш керек, качан бериш керек бардыгын жасап алышкан. Мыйзам чегинде чара көрүп жатабыз. Бүгүнкү күндө ошол партиянын 3-4 киши кармалды, деди Ташиев. Ал мындай нерселер шайлоо өтүп жаткан күнү да болушу мүмкүн экенин белгилеп, укук коргоо органдары бардык шайлоо участоктарында, көчөлөрдө, штабтарда иштей турганын кошумчалады. Шайлоочуларды сатып алууга барбагыла, таза шайлоо өткөргүлө, деди Ташиев. 14 ноябрь күнү Бишкек ШИПтин басма сөз кызматы жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ирина Карамушкина жана социал-демократтар партиясынын өкүлү кармалганын билдирди. Бир да кандидатты колдобойт. Эл колдосун, эл добуш берсин. Эл добуш берип өткөн ар бир депутатка ишеним болсо депутат болуп шайлансын. Аган эч кандай биз тиешебиз болбойт. Мындан кийин дагы 3 күн убакыт бар. Кечээ эле мына ачык эле айтайын, кечээ эле бир чоң партиянын штабынан анан агитаторлору түздөн түз уюштурушуп, өздөрү ушу кандидаттар уюштурат, муну башкалар уюштурбайт. Түздөн түз уюштурушуп, шайлоочулардын добуштарын сатып алууну ушундай потокко коюп коюшкан. Тизмелерин тизишип, канча акчадан бериш керек, кимге бериш керек, качан бериш керек, бардыгын жасап алышкан. Ошолордун бардыгы мына мыйзам чегинде чара көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол партиядан 3-4 чамасы азыр под стражу взяли уже. Так, мындан кийин да ушундай болот. Эртең бүгүн 4-күн, эртең 5-күн, 6-күн. И ошол базар күнү шайлоо болуп аткан күндө да ушундай болот. Бардык коргоо органдары ошо бардык штабтарда, то есть жанагы шайлоо пункттарында, участкаларында иштешет. Көчөлөрдө жана башка жерлерде. Ошондуктан шайлоочуларды сатып алууга барбагыла. Таза шайлоо өткүзгүлө. Талабы да ошондой болуп атат. Мындан ары таза шайлоо өткүзөйлү. Бийлик эч кандай партияга тартпасын. Бийликте отурган адамдар, урматтуу мамлекеттик органда иштеген, кызматкерлер, силерге да кайрылып айтып коеюн. Бирөөңөр бир партияга тартып, же агитация кыла турган болсоңор, жоопко тартыласыңар. Өз добушуңарды бере бергиле каалаган адамга. Бирок эч кандай партияга агитация кылбагыла. Мына мыйзам талабы ушундай. Буюрса ошо мыйзам талабында биз шайлоо өткүзөбүз деген ойдобуз. Мындан